Саламатсыздарбы? Бул видео Google форма менен иштөө, дагы деле болсо Google форма менен иштөө. Ал үчүн Google форма менен иштөө үчүн өзүбүздүн аккаунтка киребиз. 9 чекит бул жерден дисктен создать Google форма. Буга чейинки видеолордо көрсөтүлгөндөй, кандай тестирлөөнү кантип жүргүзөбүз, кантип түзөбүз, ал боюнча видеолор көрсөтүлгөн. Ал эми сабакта болсо кайсы бир ссылканы сөздүк ссылка түрүндө алмаштыруу. Мисалы үчүн бул жерден биз талдоо дейли. Талдоого кайсы бир тексттин арасында талдоо жүргүзөбүз. Адаттагыдай эле студенттин аты жөнүн сурап алабыз. Жана бул жерге текст-строкка обязательно вопрос коебуз. Плюс суроо түзөбүз. Эми суроо ушул кайсы бир видеонун айланасында болуш керек. Ал видео YouTube'да болуш мүмкүн, же болбосо Википедиядан алып келген маалымат болуш мүмкүн, же ошондой эле интернетке илинген маалыматтарды бул жерге сөз түрүндө ссылка кылып алып келебиз. Ал үчүн мына вопрос дегендин астында положительный, курсивный, подчеркнутый, анан бул жерден вставить ссылку деген бар. Тандайбыз. Отображаемый текст. Бул жерге, мисалы үчүн, биздин ссылкабыз кандай текст түрүндө берилиш керек. Мисалы кыш деген. Ал эми ссылка деген жерди тандайбыз дагы. Жаңы вкладка ачабыз. Мисалы үчүн биз YouTube'дан ссылка алып келели. YouTube'га кирдик, жана биздин тематикабызга жараша бул жактан бир маалымат издейбиз. Издөө жолчосуна биз кыш жөнүндө жазып издейбиз. Поиск. Так, биринчи эле чыккан маалыматты алып турайлы. Бул ыр экен. Бул жерде биринчи жолчодо, адрестик жолчодо ушул видеонун ссылкасы чыгат. Бул жерден белгилеп алып туруп копировать этсек болот, мыштын оң жагын басып. Экинчи бир жолу бул жерде поделиться и копировать. Ссылкасын копировать этип алдык. Кайра Google формага келебиз. Ссылка деген жерге ссылкабызды коюп, окей басабыз. Мына биздин видео кыш деген сөз менен алмашып калды. Ал эми бул жерге вариант 1 деген жерге тандайбыз жана текст абзац. Бул жерге кыштан кийин тапшырма кошуп коелу. Демек, студенттер бул жерге өзүнүн ошол видеону, ссылканы басып видеону көрөт, жана бул жерге ошол көргөн маалымат боюнча өзүнүн пикирин жазат. Бул жерден бир гана азыр биз YouTube'дан алып келдик, бир гана YouTube'дан эмес. Мисалы үчүн биз эми Википедиядан алып келели. Биздики эми жазуу деп өзгөрсүн, ссылканы биз Википедиядан алып келебиз. Мисалы үчүн биз бул жерге жазма эстеликтер деп жазайын. Жазма эстеликтер. Так, мына Википедия. Википедияны тандадык. Бул жерден Википедиянын шилтемесин көчүрүп алабыз.
Google формага келебиз, бул жерге ссылканы коебуз жана ОК басабыз. Биздин Википедиянын шилтемеси жазуу деген жазууга шилтеме катары коюлду. Тапшырма берип коебуз. Бул жерге дагы өзүнүн оюн жазсын. Эми студенттерге жөнөтөбүз. Мурдакыдай эле отправить, бул жерден ссылканы алып, копировать. Биз социалдык тармактар аркылуу ушул тест түрлөөнүн шилтемесин жөнөтсөк болот.